айымдар келсе, мага 99,9% айымдар келет да. Бирок эркектер жөнүндө сүйлөшөбүз. Мен ертең менен жүрген болғанда пациенттерді көрем да, аяқта 99,9% еркектер тұрады да, очередтерші. Анан жібергенде айымдар да, түшінбейм. Анан кейбірі айымдар менен келет. Yani erkek ayımdan kim uğratat dese, güyösün görmese de kesi даже жооп бербейт kim uğratat deseçi. Anam neyse uğratat dese, bölügüm deyip de. Ayalımın çağıp durun, şu çok жақсы Ошон үчүн мындай да, слайдтарды окуп болсуңар. Бул темадан бизде психологияда да мындай эме бар, правила. Мындай нерсени түз сүйлөшүш керек депчи. Түз сөзү менен айтпаса, анда мындай оңош кыйын дегендейчи. Эми мырзанын ден соолугу жөнүндө бүгүн могу динде да айтылган болуш керек, могу аяктан тапкан билем. Бизде баарыбызда миңдеген көйгөй бар да, азыр кээ бирөө асып өлгүсү келет дегендечи көйгөйдөн. Но ден соолук көйгөй башталсачы, ошо миңдеген көйгөй жоголуп кетет да. Ошо менен алек болуп каласыңар. Ошо дары эле акчада биштеп каласыңар, тарсып сунап каласыңар. Ошон үчүн ден соолукка мындай адамдын эң байлыгы да, эң керектүү нерсеси. Мындай сөзгө нааразы болбойсуңарбы? Сиз нааразы болбосоңуз болду. Мындай ден соолук деген сөз бар да, мырзанын ден соолугу да өлчө бөлөп койсокчу. Эмне ойго келет? Могу жерде келет да, аякта жүрөк бар, эмне бар экенин билбейт кишичи. Анан мындай ой бар да, мырзада эки баш бар, билесиңер, э? Бирөө менен ойлонобуз, бирөө мойнубузда турат да. Ошон үчүн мойнубузда турган менде дагы тетиндей нерселер бар. Эмне аралашып кеткен болду? Неге мындай да, коомдо мындай нерсе бар да, эркектер азыраак дегенчи. Ошон үчүн 2 ай алыш керек, 3 ай алыш керек деп, анан айымдарыбыз деле нааразы, эркектер азыраак депчи. Бирок карай келсек, төрөлгөндө мында статистиканы карасак, эркектер наоборот көбүрөөк төрөлөт. Көбүрөөк төрөлөт, бирок орто жолдон бирдеме болуп кетебиз да. Анан сапаттуу эркектер азыраак да. Мындай карасаңар, канча сапаттуу эркек деген бар да. Мисалы 25 жашка чейин мындайча айтканда бутунан турар эркектер да. Кээ бир окуп жүрөт, бутунан туруп атат, эптеп оокат кылып атат. Ал эркектер айымдарга кызыксыз. Туурабы? Башка нерсени иштейт. 40тан 45тен 50ден өтүп калгандардын бутунан турушкан, бирок чубагача айтканда бир жерде турбай калган. Ошон үчүн мындайча айтканда сапаттуу эркектер мындайча айтканда 30тан бир 40-45 жашка чейин да. Анан аялдар, айымдарыбыз ошолорго эле кызыгат да. Өйдүрөөк, ылдыйрактарга кызыкпайт. Ошон үчүн азыраак болуп эле кыйналып эле жүрө берет. Анан ошон үчүн 3-4 аял алып алгандарыбыз ошо 40 жашта күчкө келип калдык да. Алып алдык, анан 50ден өткөндөн кийин проблемалар башталды, анан ажырашуулар башталды дегенчи. Анан ошо эркектин көйгөйүн карай келсек, эркек канча убакытта бүтөт? Эң биринчи проблема бул эрте бүтмөй, же болбосо кечикпей деген проблема да. Анан тукумсуз жөнүндө сүйлөшпөк болдук. Канчалык деңгээлде биздин эркектик мүчөбүз чоң жок кичинекей. Эмне үчүн мен изилдедим да, жана эле айымдар келе берет депчи. Мисалы айымдарга суроо берем да, эмне көйгөйүңөр барса, мен күйөөм таштап кетти, күйөөмдү кандыра албай атам, эмчегим азылып атат мындай. Акырда эле сүйлөшөт да, ойношу бар депчи. А бирок эркектер андайды эч качан айтпайт экен да. Мисалы могу жерден суроо берсемчи, эмне көйгөй барса, балким кичинекей мүчөм менен келди да. Менин кичинекей мүчөм бар деп, эркектердин көзү эркек эч качан айтпайт да. Айтышында кереги жок, анда душман досторум эле дегендейчи. Жолсо аялым изменять этип атат, жакка барып атат дагы, эркек киши мындай өзүнө катып эч качан признаваться этпейт да. Ошон үчүн аялдардын мындай бул жагынан жеңилирээк экен да. Ошон үчүн эркектерди медиакцияга чогултуш практически невозможно дегендей. Рахмат, мырзалар, форма жардам берди дегендей. Кантип эле башка спикерлер келип менден деле билим алып алган дегендейчи. Мына эми калат. 30 жашка чейин, 40 жашка чейин деп болчу. 40 жашка чейин ар бир 5-чи эркектин потенция жактан айыкпас проблемасы бар да, ар бир 5-чи эркек. Могу жерде 100 киши отурсак, 20-ыбыздын айыкпас эркектик проблемабыз бар.
40-ка чейин эсептеп атам да. Мен мисалы 40-тан өтүп калгам, 50-ге жакындап калдым. Ар бир экинчи эркектен, мисалы мен жаныма дагы бир мага менин возрастымдагы бирөөнү коюп койсо, бирөөбүздүн эркектик жагы проблемабыз бар. 58 bir изилдөө бар да, 58-57 жаштын ортосунда эркектер добровольный отказ от секса деп коет. Мындай возрасттагы кишилер билишет, секс кызыксыз болуп калат да. Анан 57-58 жашта мындай баалуулугу жоголуп кетет. Жөн эле айымдарыңыз менен жаткыңыздар келбей калат. Жарым о жерге 57-58-ге чыгабыз да. Бул кереги жок болуп калат. О жаштарга кантип кызыксыз деп ойлошот. На самом деле возраст келгенде ошондой жашоо келет. Мисалы мындай да, биздин жанагы Европа өнүккөн өлкөлөрүн, биздин өлкөнүн айырмасы бар. Мисалы Германиядан операция жасап атабыз, анан 85 жашта келди абышка. Бул операциядан кийин жыныстык мүчөңүз турбай калышы, аяктан айтып бересиң да, эмне проблемасы? Турбай калышы мүмкүн десе, ал жок, мен анда жазатпайм дейт. Эмнеге десе, аялым жаш дейт. Аялым канча десе 82-де дейт да. То есть аларда жоопкерчилик күчтүү. А бизде 60 жаштагы эркекке операция жасап турбай калышы мүмкүн десе, балдарым бар, неберелерим бар, кереги жок дейт да. Анткени ал уже добровольно отказ кылган да, айымы жөле кемпир болуп жанында жатат да. Мо эми ден соолук мындай да, мырзалык ден соолук жолсо айымдардын ден соолугу деген понятие жок, ден соолук деген понятие бар да. Ден соолук дегенчи бул деген ден соолук жоктугу эмес. Ден соолук деген 3 нерседен турат да. Бул физикалык дене да, ар бир мүчөбүз болушубуз керек, грипп болуп температура болбошубуз керек. Анан психикалык ден соолук, анан социалдык ден соолук. Мо үчөө кошулганда гана киши ден соолуктуу болуп эсептелет. Жөн эле физический, мисалы сонун болуп туруп, бирок мээ көкмө болсо, бул ден соолуктуу деген айткан болбойт. Жосо колу буту жок киши болуп туруп, бирок калгандарың сонун болсо, бул ден соолуктуу деп аталат да. Ошону так түшүнүп алышыбыз керек. Ден соолуктуу болуш үчүн эмоция жактан, социалдык жактан ошондо да биз жакшы болушубуз керек да. Эгерде бомж болуп акча таппай жүрсөк, бул дагы ден соолуксуз эркек деп аталат да. Ушуну так түшүнүп алыш керек. Бул международный классификацияда ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения ушундай термин бергенде, мындайча айтканда. Эми биринчи физикалык жагын эметелген. Физикалык жактан неден өлөбүз? Эркектер неден скорее всего өлөбүз да? Бул жүрөк кан тамырынан 50% шанс мо жерде отургандардын өлгөнү бул инфаркттан да, же болбосо инсульттан өлөбүз. Кыргызстан биринчи орундардын бири болуп эсептелебиз. Бизде мисалы инсульт дүйнөдө 100 000 кишиге эсептелет негизи оору. 100 000 кишиге канча оорулуу болсо, мисалы 10 000 болсо, мисалы 5 000 болсо 10 000 деген көбүрөөк болуп эсептелет. Биз биринчи орунда турабыз. Эмнеге? Азырага да жетебиз. Травма, албетте, соғышқанды жакшы көрөбүз, правила соблюдать этпейт. Авария болгон жакшы көрөбүз, албетте башка оорулардагы. Анан эмне кылабыз ушунда өлүп калбаш үчүн эмне кылабыз? Мындайда башкаруу, управляемый же болсо неуправляемый себептер бар. Башкаруу, биз контроль кыла алабыз. Анан айла жок, бул тагдыр. Кудай берет орунду, андан кутула албайбыз дегендейчи. Анан хотя бы башкаруу, биз өзүбүз контроль кыла алган нерселерди бул жашоодо жасап коюшубуз керек да. Бул албетте жана вредный привычкаларда, бул тамеки, бул насвай, бул жана электрондук сигареттер көбөйүп кетти. Ошонун баары чын эле ден соолукту өлө бусат, жыныстык ден соолукту биринчи очерет бусат. Мисалы, мо лестницага күшүлдөп чыгып калдыңарбы? Бул жүрөгүңөрдү май басып калды, же болбосо кан тамырлар жаман болуп калды деген сөз. А күшүлдөп калдыңар, кан тамырлар жаман болуп калды, мүчө, чочок бул деген кан тамыр органдан турат да. Кан жакшы келет, ошондо мүчөбүз турат. Кан жаман келет, мүчөбүз турбайт. Давление жакшы болсочу, бул взаимосвязан, кан тамыры жакшы болсо, а моунун баары тең бусат. Bir 20%га чейин биз жашообузду кыскартабыз. Балким 100-кө чыкмакпыз, 80-де өлөбүз. Балким 80-ге чыкмакпыз, 60-да өлөбүз дегендейчи. Анан эң риск возраст бул деген 50 жашын тегерек болуп эсептелет. Байкадыңар беле, бир тааныш тунуштар риск өлүп калыптыр, жана нормально эле жүргөндөйбүз. Ошол где-то 50-55 жаштагылар да. Андан кийин эптеп аны өтүп кетсеңер, бир оорудан же башка нерседен каза болот да киши. Арак жана наркотик. Эми азыр жашоо оңолуп келди, честно говоря, аракты азыраак ичип калдык, бирок бар дегендейчи. Ал дагы мындай прямой зыяны бар, то есть ооруну алып келет да. Анан косвенный деп коет. Бир преступлениеге барабыз, бычак жейбиз, же машинеге түшүп алып авария болобуз, же болбосо бирөө түсүп кетебиз. Мунун дагы зыяны абдан жаман.
Ең кыргыздын проблемасы мен тамак деп ойлойм да. Неге биринчи орунда турабыз? Анткени мындай этти, койдун эти эң зыян эт болуп эсептелет. Койду жакшы көрөбүз, вкусуна, бирок биздин генетикабыз кыргыз болгондуктан күрөшөт, бирок баары бир ал зыян болуп эсептелет. Тамак да, мындай динде деле мындай күдө, билесиңер, көп тамак жеген күдө. Бул бекер динде да жазылган эмес. Анткени бул адамзатка чын эле зыян деген сөз да. Аны эрикти кантип тарбиялайбыз? Бул жашоодо бирдемеге максатка жетиш үчүн бул эрик керек, туурабы? Воля керек. Тарбиялаган оңой эле. Эгерде оозду тыя алган эркекчи, калган башкан баарын тыя алат да. Башка нерсеге жете алат. Ошон үчүн хотя бы оозду тыйганды үйрөнсөк, анда көп нерсеге жашоодо да жетебиз, ден соолугубуз да жакшынакай болуп турат, жыныстык жашообуз дагы жакшынакай болуп турат, мүчөбүз дагы чоңураак болуп турат. Курсагы бар эркектин 2-3 сантиметрге башка эркектерге караганда мүчөсү кыска. Тармагла ошондой. Тийишпегиле эми курсактууларга деген. Бирок мотивация болсун. 25 жашка чейин 4 авария болсо, 3-өөнөн бул 25 жашка чейин эркектер өлөт. Ошонтип эле, мисалы, эркектер көбүрөөктөр өлөт деп атпаймынбы? Бирок жашоодо бир приключение болуп, өлүп тирилип атып, ушинтип азая беребиз да. На самом деле, бирок дүйнөдө эркектер көбүрөөк. Мусулмандык өлкөлөргө почему-то повезло, мусулман өлкөлөрдө айымдар көп болот. Башка дүйнөдө эркектер көбүрөөк болот да. Мисалы, Кытайда, Европада, башка өлкөлөрдө эркектер чын эле көбүрөөк, кыздар дефицит да. Экинчи, бул негизги нерселерди айттык да, жыныс мүчөгө зыян нерселерди айттым да. Бул деген вредные привычки, тамеки, арак, тамак. Ушул нерсени эле тыйсаңар, ушул нерсеңер жок болсо, башка эркектер менен салыштырган келсе, алардан кичине болсо да жакшыраак болуп турасыңар да. Анан эң чоң ролду ойлойт баары бир психика, мен. Эркек неден айырмаланат кыздан? Бир нерседен айырылат. Эркек болуп төрөлсө, эркек болуп калбайт. Аял кишиге аял болуш үчүн төрөлдү бүттү, аял ал өлгүчөктү, жаман болсо, жакшы болсо, жалак болсо да айым бойдон калат. Сыйлачу айым бойдон калат да. А эркек болсо сыноодон өтүш керек. Сыноодон канча көп сыноодон өткөн эркек болсо, ошончо эркектик касиети көбөйөт. Сыноо жашоодо келбей атса, өзүңөр издешиңер керек да. Атаңдаңер тепличный условия создавать этип койсо, өзүңөр кой, кереги жок деп туруп, өзүңөр жобосо андан бийик сыноого жабышышыбыз керек да. Биз приключение издеп, бирок эми ден соолугубуз менен рисковать этпей, үйлөөбүз менен рисковать этпей, ар дайым сыноодон өтүп турушубуз керек да. Сыноо десе жанагы хулиганский сыноолор эмес, жашоодо да максатты коюп алсаңар, толтура сыноолорго жолугасыңар дегендей. Мына карасаңар, 5 есе асыл өлгөндөр бул эркектер. Мисалы, асыл өлгөндөрдүн статистикасын карасаңар, бул күнөө дагы анан өткөн. Бирок 5 есе көп, почему-то эркектердин характери жетпей калат да, бул жашоодо тоюп кетет. Сыноону чыдабай асыл өлүшөт да. Бул чоң изилдөө бар да. Айылдар 5 баласы менен жалгыз калса да, ыйласа, сыктаса да, почему-то сыноодон өтүп кетет да, жылып кетет дегендейчи. 80% ажырашуулар, бул дагы официальный изилдөөлөр, бул айымдар биринчи кадам жасайт да. Неге? Анткени эркектер чын эле мындайча айтканда, эркектик касиет эмес, ушул жарабай калган, болбой калган, бирок биринчи кадамды болду, ажырашалык дейт, бизге урологторго чуркуп келишет да. Мен аялымды жакшы тыгылдатпайт деп окшойм. Дагы бирдеме кылып, мен тыгылдатып, жашоодун кайра аялымды келтирип алам депчи. Бирок бул акыркы точка, ага чейинки бирдемелери жашоолор болбой калган да. Балким максаты жок эркектер, балким дагы бирдеме ошондой. Анан 30% аялдар 2004 жылы ажырашуу жөнүндө ойлонуп турат. Мисалы, могу жерде 100 үй бүлөлүү болсок, ошонун 30%, 30 аял бул менен ажырашышым келишет деп, бирок духу жетпей, кадамы жетпей ойлонуп жүргөн айымдар. Бул официальный изилдөө. Бул мону видеону бир жолу тарткан, мындай 2-3 аялы барлардын 4-5 есе жүрөк оору, сахарный ооруларды көбүрөөк деп, сахарный диабети көбүрөөк деген. Бул официальный изилдөө, именно Эмиратыдан болгон, где официально мындай уруксат берилген, многоженство. Ошондо изилдөө болгон, сахар диабети менен жүрөк оорулары 4 есе 5 есе көбүрөөк деген. А мен айткан жүрөк оорулар бул деген өлүмдүн эң биринчи себеби депчи. Ошон үчүн динде деле айтылган, баарыбыз
Менин оюмча 5,96% эркектер 2 аялды тарта албайбыз. Bunu мен Кудай берген тайпат да. 3-4% чындын күчтүү, чындын энергетикасы барлар, алар талат, алар малы. Калгандарыбыз неге тарта албайбыз? Жыныстык жактан тарта албайбыз деген жок болсун. Тыңгылдата берсеңер болот, канча 4-5 балабыз. Характерибиз менен тарта албайбыз да. Анткени алдаган, бул алдоо да, туурабы? Духуңар жеткен эмес, экинчи аялга айткан, биринчи аялына айткандан, айынан айла жок алып, кайка бартасың? Жумушка кайка бартасың? Доско, түндө кайка бартасың? Бул билбейм, бир жака барам деп алдап жүрөр, өзү байкуш болду, энергетика үйгө келгенден коркот, же тияк баргандан коркот, любоймсон. Аны ошонтип эле өзүнүн чүнчүтүп анан өзүн жоготуп коет да. Ушундай. Характери жок деген сөз да. Мен жаңы эле даярдам, ошол слайдымды да өзүм эстелеп айтам дегенче. Мына дагы бир изилдөө характер. 24% кыргыздардын үй бүлөлөрүндө аялдары 100% акча турат экен, калгандары үйүндө отурат экен да. Бул өтө начар нерсе да. Аял тапкыч, эркек тапкыч, эркек сыноодон өткүчү кесе. Калган 70% или жумушу бар экен, же болбосо так статистика жок экен, же болбосо жумуш издеп жүргөндөр экен да. Жумуш издеп жүргөндөр, жумуш жок деген эми өмүр бою движение кылыш жүрүш керек дегендер деле бар. Биз 60-та отуруп алып движение кылып туруп, 60 жашка чейин деле жумуш таппай жүргөндөрүбүз бар. Орустардын жакшы изилдөөсү бар экен. 60% аялдар айла жоктон мындай иштегиси келбейт экен. Бирок эми күйөөсү тартпай аткан үчүн айла жоктон биз дагы аялдар дагы иштейт экен. Бул дагы эмоционалдык, биз слабый деген сөзбүз да. Мына негизгисин айтып кеттим. Эми социалдык, то есть эркек киши эмоция боюнча бул характер күчтүү болуш керек, ден соолугу чың болуш керек. Бирок социумда, коомдо дагы бирдеме болбосо, эркек катары эсептебейбиз, туурабы? Үйүбүздө отуруп алып эле аялга кыйын боло берсек, биз эркек эмеспиз, коомдо дагы биз бирдеме кылышыбыз керек. Бул эмне? Бул жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Бул акча. Акчаны мындай корыстный цель эмес. Бул деген акча деген эме болуп калбадыбы? Бул деген мындай индикатор болуп калды. Эркек успехке жеткен кантип билебиз? Бирдемеси бар да, оокаты бар деген. Бул акча да. Анан эң негизги бул билим. Эң мужской сексуальный орган эмне? Эң секс орган. Аял көрүп эле сүйүп калат да. Туура ме. Аялым айткандай биринчи ме, экинчичи. Туура, экинчи чөнтөк. То есть билим менен акча чогуу турат. Биринчи, экинчи орунда отурат. Ушул бар болсо, анда баары сонун болот дегендейчи. Могу Коко Шанелди көбү асурдайт этишет да. Эми жана майда тыйын кошелегибиз бар го, мындай топчуланганчы. Ошондой кошелеги бар эркекке тийбе деп айткан да. Анткени бул майда эркек деген. Бул деген корыстный цельде айткан эмес, акчалуулар деле акчаны жакшы көр деген эмес. Ал деген акча таба алган эркек, чын эле бийик эркек, значит оокат кылат, значит максаты бар, значит билим бар деген максатты айткан. Аял киши негизи көбүнчө акчаны өз жыргаш үчүн деле коротпойт. Ага безопасность керек да. Ал деген үй бүлөнү багалчу кишиге тиет да. То есть балалуу бол, 5 балалуу болдуму, ошолордун курсагын тоет, ошолорго билим берет, ошого келечек болот деп расчет менен тиет. Акча бул индикатор да, акчаны жакшы көрөт эле, биз жаман көрөбүз. Бул алардын табияты, алар ошентип төрөлгөн да. Ошондой расчет келет. Аял киши меркантильный болуш керек. Биринчи очередь максатты коюп, эмнеси болсо да акча табыш керек да. Кантип акча табасыз? Бул кесипкөйлүк. Ар бир эркек айындара, тем более бир кесипкөй, кесиптин бир ээси болуш керек. Ден соолук жөнүндө сүйлөшүп атам, түшүнүп атасыңарбы? Акча жөнүндө сүйлөшкөн жок. Ден соолук, бул ден соолуктун ичине кирет. Кесипкөй болушубуз керек. Эмнеси болсо да. Балким бир жыгач менен иштейбиз. Биз балким машина оңдойбуз, балким чын эле врач болобуз. Ишил колдон келген үй бүлөнү багалчудай, прям миллиардтар деген жок. Үй бүлөнү багып, курсак тоюлса албай, баарыбыздын кесибибиз болуш керек. Кесипкөй адам чын эле мындайча айтканда сексуальный болот. Профессиональный адам бул чынын айтканда аял кишиге сексуальный эркек болуп көрүнөт. Пенсияны жалгыздык деп койдум. Мен 30 жашта дагы пенсионер бар. Бул официальный сөздү айтып атам да, пенсионер депчи. Бул деген мисалы 2-3 баланы төрөтүп коюп туруп, кээ бир эркектер үйүндө отуруп калат. 2-3 бала аял киши негедир жоопкерчилик болот. 2-3 бала курсагы тойсун, ачка калбасын деп, байкуш базарга чыгып, карызга сурап, көчөгө чыгат, аракет кыла берет да. Бирок ошо аракет кылып койгон үчүн эркектер почему-то үйгө туруп калат экен. Жана тың, аялы тың деген эркектер бар го. Аял аябай тың деген. Бул аябай тың деген жок. Бул деген аял киши жоопкерчилик алып алды деген сөз.
эркек киши лох деген сөз да. Ошону жөн эле тыңдабыз керек. Значит, эркек кишиде бир проблема бар деген сөз. Ошону индикатор кылып кылышыбыз керек да. Ошолорду пенсионер деп коем да. Эрте эркектен пенсияга чыгып кеткен да. Эркектиктен пенсияга чыгып. Жалгыздык, үйлөнбөй жүргөндөр бар көпкө чейин. Бул дагы не сексуально. Байкадыңар беле? Аял кишилер күйөөсү бар эркектерди жакшы көрөт. Байкадыңар беле? Жалгыз жүргөн 40 жаштагы 35 жаштагы эркек бул не сексуальный эркек. Айла жоктон ошого эмел жалгыз жүрөт деп болот депчи. Бул дагы не сексуальный болот. Аны эркектик ден соолукка кетпейт. Анткени эмнеге? Анткени жоопкерчиликтен корккон эркек деген сөз да. Эркек киши адашса дагы, жаман болсо да, бул аялды алуу дагы бул сыноо да. Ошо сыноого кириш керек. Бул аманат да. Дуура болсо дагы ошол аманатты Кудай берди, эми бирдеме кылайын деп алдыга жылдаш керек да. Дуураны бекер бербейт, чын эле кыйын эркексиңер да. Ошону көтөрүп алат депчи. Слабый эркекке дуураны бербейт. Наоборот, сүйүнүшүңөр керек дуручкам депчи. Албетте, могу аябай ден соолугу, социалдык ден соолугу бул түрмөдө отургандардык проблема ашталат. Не деп коет эле, гейлердики проблема ашталат дегенде, мигранттардыкы проблема ашталат да. Ошол дагы мындай ден соолуктуу деп айтканга болбойт. Анан эркектер эле айымдарга окшоп эле биз эле бакыт издейбиз. А эркектин бакыты бул максатта да. Маргуландын бир теориясы жагат магачы. Мен ошону кичине мындай кыскача кылып койгом, түшүнткүчү. Мисал көрүңөрү, могу үчөө мамиле да. Эркек деген сөз биз аялдар менен мамиле кылат деп атабыз да. Бул жоксо үй бүлөлүк жашоодо коелук, мына үчөө взаимосвязаны. Могу бирөө жок болсо эле иш бүтөт. Кесипкөй болбосоң акча таппайсың. Акчаң болбосо мамиле болбойт. Балким мамилеңер сонунда эрте бир удачно аял алып алдыңар да. Но экөө жок болсо, жосу могу экөөнүн бирөөсү жок болсо ажырашасыңар да. Мамиле бузат. Жөн эле жумушуңарды сүйө берсеңер, акча түшүп кетсе да бул көйгөй. Жакшы жумуш жасасыңар, бул акча түшүрүш керек да. Ошон үчүн бакыт могу 3 нерседен турат да. Эркектин бакыты 3 нерседен турат. Мына жанагы эме жөнүндө айтып кетпедимби, мына Хокинг деген физик да. Өлө кыйын физик, миллиардер, толтура боковой амитрофический склероз деп коет. Мына булчуңдары иштебей калат, эчтеке булчуңдары иштебей калат. Студент кезинде эле булчуңдары иштебей калып бир красавицага үйлөнгөн да. Анткени месси сексуальный болчу да. Муну деген ден соолугу жок десе да болот балким. Бирок один из успешных аялдардын арасында эркек толтура любовницалар болгон. Бир любовницасы 50 жашынан кичинекей болчу да. Аял сүйүп чыдап жашачы. Муну билесиңерби? Ник Вучич деп коет, Николас деп коет. Колу буту жок. Өлө успешный миллиардер, анысы бактылуу кишилердин да ойлойм да, бир эле буту бар. Мына кыска, таман эле бар да. Мондай эки эле бармагы бар экен, ошону экиге бөлүп операция кылып, экиге бөлдүрүп алып, жана серфер болгон, суудан монтеп эметет го, лыжа окшоп, ошону үйрөнүп алып, успешный болуп, лекцияларды окуп, университет бүтүп адам болгон. Муну эркек эмес деп айтса болобу? Настоящий эркек турабы? Модельге үйлөнгөн. Тиги сокур төрөлгөн да. Бирок ырчы, жана соол мындай любовь жөнүндө көп ырлардычы. 12 баласы бар. 9 аялдан, бирок официально 2 жолу үйлөнгөн да. Успешный эркек соол. То есть мүчөсү жок, балким көзү жок, но бирок эркектик касиеттери чын эле чоң болгон да. Эми башка спортсмен бирдемелерди айтпай эле бизде деле андай толтура дегендейчи. Эркек деген ким? Шым кийип, жосу эки бутун ортосунда мүчө эмет турса, бул эркекте, к сожалению, айтканга болбойт да. Эки жерден баалайбыз эркектерчи. Бул үй бүлөдө. Үй бүлөдө 3 эле нерсени билип алачы. Камкор. То есть үй бүлөлүү болгондон кийин, аманат Кудай бергенден кийин ошого камкордук. Курсагын тойгузуп, кийими бүтүн кылып турушубуз керек минимум. Ошондо эркексиңер. Эгерде каш тачат жашап жүрсө, же жетпей жүрсө, анда эркектик касиетисте проблема болот. Жоопкерчилик. Келе кетип калбайтын, эметип калбайт. Бул ошонун баарынын ичине кирет да. Анан эң негизги нерсе бул деген маданиятты өткөзүп берүү. Кыргызсыңарбы кыргыз маданиятты, оруссыңарбы орус маданиятты өткөзүп бергүлө да. А маданияттын мен башталышы ар дайым айтып кетем, тил да. Азыр деген балдарыбыз менен баарыбыз орусча сүйлөшүп калдык. Мындай, азыр калпакчаны отурабыз, манас жөнүндө көп айтып атабыз, боз үй жөнүндө айтып атабыз, жана бабаларды айтып атабыз. Бирок тил жоголсочу,
алардын мындай жөн эле жоголуп кетет да, жок болуп калат. Мисалы, Американы көп жакшы көрүшпөйт, бирок Америкада мугалимдер нацияны сурайт да, мисалы, балдарыңарды алып келсеңерчи, нацияны сурайт, кимсиң? Кыргызмын десе, үйдөн кыргызча сүйлөшкүлө дейт. Бул анткени кыргыз болду эле бутуна тура алат да, бутка турган кыргыз. А эгерде биз орусту турасакчы, мисалы, орусту турап калбадыкпы, значит өзүбүздөн уялабыз. Биз орусча сүйлөсөк да, кээбирибиз кыргыз момундай да. Блондин эмеспиз, жобузу блондинка эмеспиз да. Ошон үчүн өзүбүздүн бутубузга тура алсак, бул деген тил, ушуну терең түшүнүш керек да, тил роль. Андан кийин калпа келет, андан кийин манасы келет, анан улуну урматтаган, кичүүнү сыйлаган, тилден кийин гана келет. Тилди аттап өтсөңөр, калгандары жөн эле мындай фальшивка болот да. Коомдо, бизге керек коомдо сөзгө убада туруу. Мындай, азыр эркекче сүйлөшөлүк деген эме келбейбизби? Кичинекей кезинде эркексиңби деп эмне жөнүндө айтчу элек? Көбүнчө эмнеге тийишчү элек, эркексиңби деп. Сөзгө тура албай калган үчүн, бирдемен айтып кылбайсың, эркексиңби деген сөз бар болчу. Бул деген биринчи очередь сөзгө туруу. Бир договор түздүңөрбү? Убада бердиңерби? Банкрот болсо дагы, минуска кетсе дагы, ал эркектик эмени сакташ керек. Ошондо эркектик касиет жана тестостерон чинине көтөрүлөт. Маданиятты сыйлоо кыргыз болгондон кийинчи, чын эле сүйлөшкө бул тил кайра эле. Мейли башкасын сыйла, бирок тилди, кыргыз тилин сүйлөбөйүнчө кыргыз эркек нормальный эркек болбойт. Чочогу жанаган дагы. Мамлекетти сыйлоо, бир Чубак ажында бир лекциясын окуп калгам. Биринчи очередь биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Мыйзамды эмнеси жагабы жакпайбы сыйлашыбыз керек. Өзүбүз депутаттарды тандадык. Айла жок, эми мыйзамды эметте сыйлашыбыз керек. Экинчи салт. Кыргыздын маданияты бар да, ошону сыйлашыбыз керек. Албетте дин менен аралашсак. Ошонун баары все равно кыргыз тил. Ошо сыйлоо. Кыргыз тилди сыйлагандан кийин башка нерсени любой керек. Кыргыз сыйлап калат да. Тамыры бар кыргыз тил да. Эми жөнүндө кантип касиетти жана тестостеронду атпайсызбы? Эркектик касиет. Несі болса да оны уккусу келбейт. Ишкыл чочогун тургузуп берчи дейт да, нормальныйчы. Эмне кылып көтөрөбүз? Касиет. Мощный эркек болуш үчүн. Я. Кандай? Эми болор иш болду деген курсак бар эми, билбейм кетеби кетпей. Я. Бул ушакты жоготуш керек жашоодо. Бирөөнү жамандаганды жоготуш керек. Ич күймөйдү жоготуш керек. Бирөөгө ич тагдык кылган, завистти жоготуш керек. Кыйбат деген күнөөлөр бар. Бирөөнү жамандап, бирөө күнөөгө моюн берип, ошолорду жоготуш керек. Анан эң негизгиси биздин гормондорду бир сулуу кыз деди, аял киши тестостеронубуз көтөрөт да, барыбырчы. Аялды сыйлаш керек. Аялды эч качан жалап болсо да, жалап дебеш керек, дуура болсо да, дуура болуш керек. Аялсың болду. Менде эми ичтен ойлоп койсо болот, айла жок. А бирок айтып, аны давить этип, жаман сөз, ачкы сөз алар менен аялдай болуп айтышпаш керек. Эми жөн эле мындай лайфхак кылгач, хотя бир жума чыдап көргүлөчү ушуну, ушуларды. Бирөөнү ушактап кетесиңер, мен деле ушактап кетем деген сүйлөшүп атыпчы. Эгерде мындай далилденбеген ушак болсо, жөн эле токтотуп койгучу. Жөн досторгочу ушуну кылбай эле койчу, анткени билбейбиз деп койчу. Кадимгидей тестостероңар көбөйүп кетет, үйгө барып туруп аялыңарды жыргатып койсуңар да. Тестостерон көтөрүлөт, я серьезно говорю. Эркектин душманы ким? Ошо эркектик касиеттин душманы ким? Күскүдөн карайсың, мен күскүдөн тартып атам. Вот, силердин душманыңар бул жашоодо өзүңөр элесиңер да, өзүбүз элебиз да. Тиги чоңдор эмес, президент эмес, бай киши эмес көбүрөөк байып кеткен. Же болбосо кошуна эмес, же болбосо ата эне эмес. Биз Кудай берген жашоодо төрөлдүк, вот ошондо өзүбүздөн издеш керек, өзүбүздөн издениш керек. Эгерде аялыбыз жакпай атса дагы өзүбүздөн издениш керек. Ошондо бир душманыңарды көрөсүңөр да. Анан менин мугалимиммен, бул Петер Алкин деген эмеге кирет. 100 киши, 100 врач акыркы 100 жылда медицинаны өзгөрткөн списокко кирет да. Мен мугалим, мен эгерде кыйын врач болсом ушул врач кылгам да.
Бул эң жаңы операциялардын баарын дүйнөдөн урология боюнча ойлоп тапкан. Мен ошолордун баарынан Кыргызстанга киргизгем да. Ошол эки мага эки эле маанин түшүнүп ал деген да. Эгерде азыр бир жашооңор жакпай атса, бирдеме жакпай атат да, мындай недовольный болуп атабыз да. Бирдеме жетпей атат, балким акча жетпей атат, кесипкөй бирдеме жетпесе, анда срочно азыртан баштап бирдеме кыла башла. Ушу жакпай аткан нерсең менен азыр прям срочно күрөшө башла депчи. Бирок эми кээ бирөөбүз үчүн эле мындай балдап отурабыз, жашообузду жагып атабыз. Балким чоңбуз, балким байбыз, курсак тоюп калган, эчтеке ыкыл келбей калды. Анда дагы срочно бирдеме кыла башла. Анткени аны эртеңки күнү жоготуп ийишиң мүмкүн. Жоготуп ийишиң мүмкүн эмес, сөзсүз жоготошуң. Ар дайым эркек киши алдыга жылып туруш керек. Ошондой эле жашоо ушундай болуш керек деп үйрөткөн да. Довольный болмо деген да жашооң мененчи. Анан акыркы слайд эмеде Африкада бир жакшы сөз бар экен. Эртең менен Африка мындай жаратылыш ойгонгондочу, бирөөбүз хищникпиз, бирөөбүз плотоядныйбыз дегенчи, бул жашоодо могу антилопа чуркай баштабаса өлөт да, хищник жеп өлөт. Кыймылдай баштабасачы. Арыстан да, бул аял арыстан бирок биз карыштардын арыстан да чуркай баштабаса, бул да ачкадан өлөт да. Бул жаратылышта кыймылдабаган адам болобу, жаныбар болобу, бул эрте өлөт деген сөз да. Ошон үчүн бул жашоодо баарыбыз бир күндө бир жакшылык, бир сооп кылып турсак дагы бул жакшы нерсе деген сөз да. Ошо. Дагы бир лайфхак, бир таластык жигит унутуп калдым, мага бир дин китебин таштап кеткен да, бир кичинекей чубак ажынык экен. Кичинекей да, мында тылып өлүп калган. Аны ошо ден соолук жөнүндө жазылыптыр да. Анан мисалы баарыбыз көп жашагыбыз келет да туурабы? Кудайдан да ден соолук сураш керек депчи. Бирок жөн эле Алла Таала ден соолук бер десечи, алыкпай коюшу мүмкүн экен да. Алла Таала мен соопчулукты көбүрөөк жашаганга ден соолук бер, узун убакыт бер десе ошону берет экен да. Баарыбыз соопчулук жашайбыз.